мончоктой кыпкызыл болуп кыдырата тизилген кулпунайлар. Көргөнүңүздөрдөй аябай чоң болуп бышыптыр. Түшүм мол. Эгерде жерди туура пайдаланганды билген болсок, гектарлаган жерден тапкан пайданы дал ушул 20 сотых кулпунай гана бере алат. Ош облусунун аймагында кулпунай алгачкы түшүмүн берип, дыйкандарды кубантып жаткан чагы. Былтыр şu көчөттөрдү алып, былтыр өзү мынчалык масштаб эмес эле. Ушунчалык эмес эле, азыраак эле эксперимент катары алып, бир аз эгип, анан көбөйтүп эккенбиз, чоңойтконбуз да. Бул сортубуз өзү кабриола сорту. Ушул эми азыр Кудайга шүгүр, түшүмүбүз жаман эмес. Ошо Рахим менен Клубника Кыргызстан жамааты менен чогуу иштеп, ошолор бизге инструкция берип турат. Кайсы убакта эмне кылыш керек, кандай кылыш керектиктерин айтып турушат. Ошолор менен чогуу иштейбиз. Рахим, Алишер байланыштырабыз ошолор менен. Кандайдыр бир жетишпештик болсо, могу витамин жетишпейт, мындай кылгыла деп айтып турат да бизге. Могу мезгилде сугаргыла деп ошолор менен чогуу иштешип турабыз. 2 сотка үйгө эгип көргөнмүн. Анан удачный болгону көз жеткенден кийин анан бир аз чоңойттук да, ушинтип чоңойтуп кылса болот экен деп баштадык. Бул азыр канчанчы түшүмү болду? Бул уже бир жолу алдык, бул экинчиси эми уже. Экинчи жолу алдыбыз. Кандай болот атанан пайдасы? Шүгүр элем Кудайдын бергени. Жаман эмес, арыз жок. Эми башында кыйынчылык болот эми, баягы любой эле жумушту башынан баштаганда кыйналасың да. Жаңы үйрөнөсүң, тигиз кандай болуп, кандай болуп деп. Барып уже үйрөнүп экенсиң. Бул подпленка болгон бир топ жеңил болот экен. Эч кандай бир чөп потош керек дегенде башка проблема. Суу мына капельный система аябай жакшы экен. Капельный койсоң ушу болгон бир кранды бурап коесуң, ошол сугарганда кыйналбайсың. Клубника Кыргызстан жамааты айтты, обязательно затенение кылгыла деп, затенение салкындатып атабыз да азыр эми. Ошол кышында открыт эле туруп атат. Открыт эле турду. Өз күнү ачык анан жабык турду дешет. Ооба. Мен ачык турду эле. Эми жабык түрдөгүдөн бир 10 күн, 15 күн кийинчерээк болот экен. Кышы. Так ошол эле. Бул өзү негизи кисло-сладкий сорт экен. Баягы бирок өтө баягындай кочкул болуп пышканда уже сладкий эле болуп калат экен. Мыналар уже нормально болуп калган да, мына. Нормально, дамыч. Анан моундай бозоройт турганда, конечно, кичине кислыраак болуп калат экен. Чоңдугу мынчалык көлөмдө болбойт. Бул сорттун особенности, өзүнүн өзгөчөлүгү. Карагандан эмеспи, жакшы карабай калсаң кичине болуп калбайбы? Жок, эми карагандан деле болсо керек эми. Биз көбүнчө биогумус колдондук да буга. Химиялык кылдымысы себеби өзүбүз жегенге өзүнө бир аз жерге эле бир 2 тонна 3 тонна биогумус иштеттик. Эми мен баягы неме катары эксперименттер кылдым да, эми биогумус болгон жакшы да. Өзүбүз жейбиз, элге неме органикалык немелерди колдондук да, химия эмес. Өзүнүн немеси паспорттун боюнча ушу кечкизге чейин берет деп айтылган, эми кечкизге чейин берет. Этап менен боло берет экен. Ортодо какой-то бир өтө күн ысык болгондо июльдарда бир аз дем алат дейт. Анан кайра уланып кетет. Биз мына көрүп атасың, мына болгондо ушулар, по-моему, экинчи этап мына ортодо перерывдан кийинки ушулар пышса керек. Ушуларчы? Жок, бир куст паспорттун данысы 3 килограмм 700 граммга чейин дейт айтылат экен, бир куст, бир эле түбү. Эми бирок андай масштаб биздин неме условияда кандай болот бул? Эми бул ойлоп тапкан ушунча селекционерлер ушунтип айтат экен да, паспорттун данысы. Ооба. Бирок анчалык жок эми. Алишердин айтышынча 3 килограммдан 500 граммга 300 граммдан 500 граммга чейин эсептесе болот деп айтылып атат. 3-4 жыл деп айтылат экен. 3-4 жыл анан кийин кайра өзгөртүш керек деп. Эми азыр мына өздөрүнүн көчөт чыгарабыз да биз. Мыналар мына көчөт да, мыналарчы. Ушулардан кайра көчөт чыгат. Кайсы убакытта? Бунун өзү специальный немелери бар. Ошого отургузабыз, кыркып алып турупчу. Анан жаңы көчөт болуп кайра чыгат. Аны алмаштырса болот экен. Жок, дары коюлган эмес. Эми кандай дары жаш көчөт маалында, конечно, колдонулат. Эми азыр бул өзүнүн немесине жетти да, пикке күчүнөчү. Мунун астына айтылбайм, ар немесинде почти 1 килограммдай неме бар. 1 килограммга жетпесе дагы бир 700-800 грамм ар бир көчөттүн астында биогумус бар да.